Жаз келип күн жылып баштаары менен Бишкектин көчөлөрүндө ажайып кооз гүлдөрдү көрөбүз. Бирок ошол гүлдөр кантип өстүрүлүп жатат? Байкап көрдүңүздөр беле? Мына дал ошол өстүрүлгөн гүлдөр кандай даярдалып жатат? Бүгүн көрүүгө келдик. Рыхление муну жумшартып атат, анткени аралары ичине бошош керек. Тышта кыш мезгили болгону менен күнөскананын ичинде иш кызып жаткан учур. Бишкек Жашыл Чарба ишканасы быйыл борборго көрк берген гүлдөрдү өстүрүүнүн камын көрүп иш үстүндө. Аталган ишканага караган номер 1 күнөскананын башчысы Делия Байбуриеванын айтымында, күнөсканада жыл сайын миллиондон ашуун гүлдүн көчөттөрү өстүрүлөт. Көчөттөр шаар ичине, мектеп-интернаттарына, карылар үйлөрүнө, аскер бөлүктөрүнө жана ушул сындуу жайларга берилет. Биз шаар ичине быйыл 1,6 миллион гүл тигилет. Андан тышкары мектептерге, жанагы баягы карылар үйүнө көп жардам беребиз. Аларга дагы дополнительный аскер бөлүктөрүнө беребиз. Аларга дагы бизден 1,6 миллион тышкары дагы бир 500.000 гүлдү кошо чыгарабыз да. Анан бул гүлдөрдүн уругун биз тендер аркылуу Панамерика фирмасынан алабыз. Анткени алар өзүнүн көргөзгөн. Эмне үчүн биз четтен алабыз дегенде, алардын уруктары атайын урук өстүрө турган бөлүктөр болот. Ал уруктар өзүнүн бою менен, сапаты менен, өңү менен бүт туура келет да. Ошон үчүн биз атайын ошондой уруктарды алабыз. Күнөскананы даярдоо иштери күз мезгилинде башталат. Учурда 28 гүлдүн көчөттөрү өстүрүлүп, январ айынан тарта гүлдүн уруктары себиле баштаган. Негизи күнөсканаларда күндүз абанын температурасы +30 градуска чейин, түнкүсүн +20-25 градус жылуулукту кармап туруусу абзел. Антпесе гүлдүн көчөттөрү соолуп калышы ыктымал. Айтымдарында күнөскана аны курчап орнотулган түтүктөрдүн жардамы менен жылытылат. Бул күнөскананы даярдаш тети күздөн баштап даярдалат. Анткени күнөскананы жөн эле мынтип урук сээп койбостон, биринчиден өзүңүздөр көрүп аткандай, мунун ичинин бардыгын дары сээп, дарылап, пленка жаап, муну күзүндө даярдайбыз. Даярдап, анан мына өзүңөр көрүп аткандай топуракты дагы биз мунун бардыгын тендер менен алабыз. Топуракты алганда дагы жөн эле ылдыйкы зонанын топурагы эмес, бул верхний зона деп коет, жогорку жак, тоонун топурагын алыш керек болот. Анткени ылдыйкы жактын топурактын баары тузду келет, шорду келет. Аны да биз тандап алабыз. Ал эми эртең менен күнөсканада иш гүл көчөттөрүнүн түбүн жумшартуу менен башталат. Иш убактысы таңкы саат 8ден кечки 4кө чейин уланат. Эртең менен эрте келип, сразу эле биз азыркы учурда биз мунун түбүн жумшартуу менен башталат. Азыркы эмеде бир аз чоңойгондон 2-3 жалбырак болгондон кийин биз стаканчиктерге отургузуп баштайбыз. Түбүн жумшартып, суу куябыз үстүнө, нымдуулукту ным кылыш үчүн, батыраак өздүрүш үчүн. Тактап айта кетсек, бир гүл көчөт 6 жалбырак болгондо ар бири кайрадан стакандарга көчүрүлөт. Башкача айтканда, күн жылып баштаганда миллиондон ашуун стакандагы гүлдөр жай-жайларына ташылып барып олтургузулат. Урук себилгенден аяктан алып келип, ар бир стаканды бирден топурак салышат. Баары обработанный топурак, ошо топурак салып ар бир стаканга. Анан биз ошо гүлдү тияктан алып келип, ар бир мына тамыры менен отургузабыз. Бул сальвия деген гүл. Сальвияны ар бир гүлдү ар бир стаканга бирден отургузабыз мынтип. Ар бирөөнү бир тамыры менен, тамырын коскобой бирден мынтип акырын отургузабыз, а булар гүлдөйт. Жакта оочулугу бар, ысыкка чыдайсың, суук болсо суукка чыдап иштеш керек, мээнет керек. Жаш баланы кандай чоңойсоң, ошондой эле чоңойтосуң. Гүлдөрдү да жашынан карайбыз, ушинтип аттестеп карайбыз. Гүлгө келгенде көңүлүбүз ачылат, биздин кадимкидей. Гүлгө келгенче шашабыз. Канча көнүп калганбыз, жумушубуз өзүбүзгө жагат. Мындан тышкары Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Асан Ашимов Бишкек шаарын жашылдандырууда быйыл кандай иш-аракеттер көрүлүп жатканын айтып өттү. Бишкекти жашылдандыруу боюнча илгерки Союз маалындагы Фрунзе шаарына алып келебиз деген аракеттер күч. Азыркы учурда өзүбүздүн бөлүм бар, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча. Мына курт кумурска түшүп аткандарга обработка жасалат. Азыркы учурда бактарактарды бутоо жумуштары болуп жатат. Андан тышкары жаңы
институт леса деп коет, ботанический сад менен аграрный институт менен келишип, кандай дарактарды, кандай породаларын алып келип эгүү боюнча келишимдер түзүлүп, ошолор менен глав архитектура менен макулдашып, шаардын кайсы көчөлөрүнө кандай көчөттөр отургузуу, ушул жумуштар болуп жатат. Ошондой эле Ашимов Бишкек мэриясы акыркы 1-2 жылдын ичинде атайы техникалар менен камсыздап жатканын кошумчалап, аталган ишканада учурда жалпы 439 кызматкер эмгектенерин жана жаз-күз айларында иш көбөйгөндө кошумча жумушчу топ тартыларын белгиледи. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.